Саламатсыздарбы урматтуу достор. Бүгүнкү сабагыбыз биз YouTube каналды өнүктүрүү үчүн Vidaiku программасын колдонууну үйрөнөбүз. Бул Vidaiku программасын акысыз версиясында дагы жакшы натыйжага жетсе болот. Себеби конкуренттин кандай тегдерди колдонуп атат, кандай описание колдонуп атат, ключевой словолор колдонуп атат. Ошолордун бардыгын Vidaiku аркылуу биз көрүп үйрөнө алабыз. Ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн албетте бизде электрондук поштабыз болушу керек. Менин сиздерге сунушум ошол YouTube каналдын электрон поштасына Vidaiku регистрацияны өтпөңүз. Vidaiku үчүн жаңы бир почта ачыңыз. Жаңы? Ооба. Себеби ал кийин YouTube каналыңызга доступ алып калат да киргенге Vidaiku. Түшүнөсүзбү? Эгер ошол YouTube каналыңыздын поштасын ачып койсоңуз, же болбосо ошол почта аркылуу регистрациядан өтүп койсоңуз YouTube каналы, ал каналыңызга доступ алат Vidaiku. Кирип кийин даныларыңызды көрүшү мүмкүн да, Vidaikунун жумушчулары. Азыр ушундай маалымат келди бизге. Ошондуктан Vidaikuдан каттануу үчүн жаңы бир поштаны колдонуш керек. Эмне кылабыз ал үчүн? Vidaiku деп жазабыз. Видик мен азыр чоң кылып дагы чыгарып берем. Vidik.com. Анын жерге чоң кылып чыгарабыз. Vidik.com. Мына ушул сайт. Vidik.com. Бул телефондо дагы приложениясы бар. Play Market'тен алсаңыздар болот аны колдонуу үчүн. Биз мына көрдүк, эми ошол сайтка киребиз мына. Кирген учурда бизден сурайт. Бесплатная регистрация. Албетте ошону басабыз. Бесплатная регистрация. Электрон поштаны жазың деп атат. Жана ошол электрон поштанын паролун жазың деп атат. Биз жазабыз. Биз макул сиздерге эми ушул почта менен мен көрсөтө берейин сиздерге. Биз өзүбүз башка түзөбүз. Ооба, башка түзөсүздөр. Почтаны жаздым. Паролун жазам. Паролун жаздым. Мына. Бесплатная регистрация дегенди басам. Аз гана күтөбүз. Кийинки баракка бизди алып өтөт. Бул жерде сурап атат, YouTube каналды кошуңуз деп атат. Добавить мой YouTube канал. Басабыз. Ошол жерге эми YouTube каналдын Gmail поштасын дагы жазабыз бул жерге. Ооба. Далее дегенди басабыз. Паролун дагы ошол жерге жазабыз. Далее. Пароль туура эмес деп атат. Мурдагы пароль. Ооба, мурдагы. Ооба, жаңы аккаунт. Мен азыр пауза кылып туруп, кайрадан текшерем. Записти улантабыз. Кайрадан эми добавить мой YouTube канал. Ошол эле кадамда. Эмнеге бул жерде ката кетти? Биз Canva'нын паролун жазып алыппыз да. Экөөбүздүн астында турган эле. Биз YouTube-түкүн жазышыбыз керек эле муну. Окшош кылса ал дагы сиздин
Немеңизге карап болот. Болот, болот. 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 Так. Google системасы жакшы иштеп атат. Кайрадан киребиз. Бизди токтото албайт. Эгерде бесплатный регистрация аркылуу аткарсаңыз аткарылбаса, ушундай error деп чыгып калса баягыдай, зарегистрироваться с Google аккаунтом кыласыз. Зарегистрироваться с Google аккаунтом. Мен азыр дагы бир жолу текшерип көрөм. Болбосо ошону аткарабыз. Эми добавить мой канал, дагы ошол кадамга келдик. Электрон почта сурады бизден. Далее. Эми пароль сурады мына. Эми парольду жазып көрөбүз. Пароль тууралыгын текшерип көрөбүз. Далее. Мына эми аткардык. Караңыз, сизде дагы ушундай кыйынчылыктар болсо токтобоңуз. Башкасынан келсеңиз, жаныңызда через Facebook деген чыгып калат, через аккаунт Google деп чыгып калат. Же болбосо кайра мына ушул бесплатная регистрацияга кайрадан кирсек, мына ачып атат. Түшүндүңүз, Разрешить. Разрешить дегенди басабыз. Бул жерде эми бизге видик сунуштап атат. Boost версиясын колдонуңуз деп. Boost версиясы бул акылуу. Айына $39 алат. Мында конкуренттин бардык немесин анализ кылып берет канал. Эгер муну алсаңыз да акылуу версиясын, сизге жеңил болот. Сиздерге сунушум акысыз версиясын колдоно бериңиз. Бесплатный версиясы. Мында дагы чыгарат. Басабыз. Начать работу бесплатно дегенди басабыз. Эми кош келипсиз деп чыгарды. Каналды өнүктүрүү үчүн ушул 5 кадамды аткарыңыз деп маалымат берди. Биринчиси бул. Подтвердите свой адрес. Электронный почта деп атат. Мына. Себеби мына ушул почтага видик кат жөнөттү. Биринчи кадам. Почтага кирип, биз ошол катты көрөбүз азыр. Gmail почтага. Себеби тастыкташ керек да. Кат келген. Мына кирсек, VidIQ-дан келиптир. VidIQ мына. Vidic email confirmation. Ошого киребиз, басабыз. Көрүнүп атат да сиздерге. Эми көк ссылканы басабыз мына. Ошого басыңыз деп атат өзү. Басабыз. Мына көрүшүбүз мүмкүн. Электрон почтабызга кат келиптир. Экинчи кадам. Подпишитесь на VidIQ, чтобы получить советы по увеличению количества просмотров на YouTube. VidIQ-нун YouTube'дагы баракчасына жазылып алышыбыз керек. Үчүнчүсү. Туура колдонуу үчүн мына ушул видеону көрүңүз деп атат. VidIQ программасын туура колдонуу үчүн ушул видеону көрүп чыгыңыз деп бизге сунуш берди. Биз азыр бул видеону ссылкасын алып коебуз. Сиздерге мен таштайман, Hello creator, welcome to vidIQ and our web application YouTube channel. Без перевода. Орусча вариантында табабыз. Субтитр басып койсок чыгат настройкадан.
Келиңиz. Русский. Перевод etsinchi bizga. Growth tools. The first thing you want. Мына астыда орусча немесин дагы чыгарып атат. Поделиться. Ссылкасын алып коебуз. Эми 4-нчү кадам. Установить расширение видеоки для браузера. Установить этиңиз деп атат. Биз установить этебиз. Бул телефон программасы үчүн. Ал эми кээ бир компьютерди жакшы мындай түшүнгөн адамдар муну дагы компьютерге установить кыла алат. Бул программаны. Сунушум телефонго установка кылсаңыздар болот. Эми начало работы дегенди басабыз. Эң акыркы кадамга келдик биз сиздер менен. Видеоки программасын каналын YouTube'да орусча канал дагы бар. Орусча канал, орусча видеолор чыгарып берет. Идеяларды дагы бөлүшөт. Кантип колдонуу боюнча. Акысыз. Азыр мен бардыгын иретип менен сиздерге көрсөтөм. Эң акыркы кадамда турабыз. Аз гана күтөбүз. Бир жолу каттоодон өтүп алсаңыздармы ушундай? Башка кийин татаалдык жаралбайт сиздерге. Башында ушундай болот. Biz hazır provna ile Ооба. öğrenci platformu, bırak şu kalkalarını. Her bir can kanalına. Жо. Бир эле каттоодон өтүп калсаңыз болду. Ошол почта менен каалаган каналдын анализин көрө бересиз. Каалаган YouTube каналыңыздын анализин көрөсүз. Бул жерде көрсөңүздөр мына версияларын чыгарып коюптур. Pro версия, Boost версия жана Boost Plus версия. Бул айына. Биз буларды колдонбойбуз, биз акысызын эле колдонобуз. Чоң YouTube каналдар буларды колдонот. Ооба. Бөлүмдөрдүн карап чыксак мына. Башында изменение видео идеи, жаңы идеяларды берет. Кандай каналдар өнүгүп атат? Рекомендацияда ошолорду берет бизге. Ключевой словоларды берет. Конкуренттер бардык анализин көрсөтөт. Бул эки бөлүмү Boost версияда гана. Көрдүңүз, а? Boost акылуу версиясы. Подписчики жана SEO. Бир жолу айтып өтөйүн. Ушул окнога келгенде, мына эң акыркы кадам келгенде установить расширениени басабыз. Установить расширениени басабыз.
Сизде дагы ушундай акына ачылат. Мына жерде установить деген турат. Сиздерде. Ошону установитти басасыздар. Установить болот. Кийин разрешение сурайт сизден. Разрешитти басып койсоңуз автоматтык түрдө сиздин компьютерде видик калат. Бул акыркы акнасы. Автоматтык түрдө өзү сакталып калат видео. Мен да азыр мындай инкогнитодо колдонгонум үчүн мына жерге жазып коюптур сары менен. Разрешение нельзя устанавливать в режиме инкогнито в гостевом режиме. Шундай кылып көрөсүз. Эми Go brush your teeth, go. Your teeth, go. дагы бир плюс тарабы видео. Конкуренттин видеосуна киргениңизде мына просмотр бар, караңыз. Күндөн күнгө кантип өсүп жатканын көрсөтөт сизге. Демек, ошондой тема кызыктуу экен дегенин билесиз. Ооба, видео. Жок. Караңыз мына. Мына көктү караңыз, кандай кетип атат. Мына, көрдүңүзбү мына көк. Бул видеонун күндөн күнгө өсүп жатканы. Эгер ал кызыксыз болгондо видео мындай кетип, мындай түшүп кетмек. Ооба. Кийин караңыз, видеонун плюс тарабы конкурентти кайсы мамлекетке таандык экендигин ушул жерден көрсөтөт. Мына Австралия. Көрдүңүзбү? Австралия. Регистрация кылган жер. Австралия, ооба. Подписчигин саны, рейтингин бардыгын көрсөтүп берип атат. Рейтинг. Belki bizim Kırgızlar var mı? Yarki. Ооба. Ошолор деле Кыргызстан деп жазган mesela. Жок, Соединенные Штаты Америки деп жазышкан. Мисалы Австралия деп жазбасынчы. Иштеке кылбайт. Bir айга 233 миллион просмотр болот экен орточо бул каналда. Эми дагы бир нерсени сизге айтайын. Видеоны установка кылгандан кийин караңыз. Тегди көрүп атасызбы мына? Көк менен белгилегендерди көрдүңүзбү мына? Көк. Эгерде ошол көк белгиленген тегдер чыкса, мүмкүн болушунча ошолорду колдонуңуз. Отбор кылып берди. Мисалы мына The Boo Song The Milk Max деп жазып, номер хэштег 3 турат. Ошону караңыз, мындай көчүрүп туруп, биз азыр издеп көрсөк, мына ошону. 3-чүдө турат YouTube'да. Ошол аталышта. 3-чүдө турат. Рейтинг ооба. Рейтингине карап, мына ошону поиск кылып издеп көрөбүз, канчанчыда турат экен азыр. Ооба. Мына ошону эле. Мына 1, 2, 3 көрдүңүзбү? 3-чүдө турат. Ошол телевизор чекет чыгып экен да. Ооба. 3-чүдө турат экен, көрдүңүзбү? Азыр чыгарып бердиби ошону? Көк. Азыр. Хэштег. Көрдүңүзбү? Изучать кылуу үчүн. Даже идеяны айтып турса, кайсы сөздү, кимдердикини. Ооба, ооба. Ошо бүдүрүк нарсесин Ооба. бийик айтып. Бардыгын айтып турат YouTube. Биз андан идеяны алып, колдоно алсак болду. Ишке ашырабыз. Видео боюнча сабак мына ушул сабак. Мен ойлойм сиздерге түшүнүктүү болду. Бир жолу установка кыласыз почта менен. Кийин конкуренттердин тегдерин көрүп, эң негизгилерин каналыңызда колдоно бересиз. Колдоно бересиз. Ооба. Билбесеңиз сурайсыз, ооба. Мен муну азыр запись токтотуп кое берейин, а? Ооба.